Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам, амансыздарбы. Чыркырап чындык издеген эне. Абдыраева Жумагүл апанын уулу Майрамбек Самтыровду 2018 жылы айылдашы Айдарбек Мамбетов өлтүргөн. Иш соттун 3 инстанциясында тең каралып, анда Айдарбек айылдашын өлтүргөнү моюнга алган. Жогорку соттун 2019 жылдагы өкүмү менен Мамбетов 9 жылга эркинен ажыратылып, 200 000 сом айып салынып, мындан тышкары маркумдун жакындарына 100 000 сом моралдык, 235 000 сом материалдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирилген. Соттун өкүмүнүн чыкканына 3 жылдан ашты. Андан бери материалдыктагы, моралдыктагы чыгым төлөнүп бериле элек. Бул жерде суроо туулат. Соттун өкүмүн сот департаменти эмне үчүн 3 жылдан бери аткарбай жүрөт? Жабырлануучу тараптын жактоочусу департаментке бир нече жолу кайрылган. Кызыгы, өкүмдү аткаруу өндүрүшү боюнча документ орто жолдон таптакыр аты жыты билинбей жоголуп кеткен. Адвокат чуркап жүрүп 1 жыл дегенде документтерди таптырган. Мына сот департаментинин шалакылыгы. Бага турган атасы жок, жетим калган 4 балага ошол документте өкүмдү аткаруу канчалык маанилүү экенин аңдай алган жокпу? Же ач бала менен ток бала ойнобойт болуп, боору бүтүн адам атасын жоктоп ыйлаган балдардын, зар какшаган эненин көз жашын жүрөгү менен кабыл алып түшүнө албайбы? Моралдык, материалдык чыгым өндүрүлсүн деген. Бирок эчтеке аткарылган жок. Мен билбейм, мен кай жер аткарат билбейм. Бул жогорку соттун өкүмү аткарылбагандан кийин мен 3 жылдан бери чийки май жегендей болуп эле жүрөм. Бийлик өкүлдөрүнөн мен соттун өкүмү, жогорку соттун өкүмү аткарылбагандан кийин Садыр Жапаров балама, Камчыбек Ташиев балама экөөнө эле ишенип атам. Барсам ушуларга барам, барбасам билбейм. Өлүп калбаса барам ушулар. Ананда киши өлтүргөн Айдарбек Мамбетов жатакабакка, орусча айтканда колония поселенияга чыкканы 9 ай көтөрүп, жарык дүйнөгө алып келген эненин, бир боорун жоготкон бир туугандарынын, жапжаш кезинде жесир калган маркумдун жубайынын күйүтүнүн үстүнө күйүт кошту. Азыр соттолгон адам айылда кенен кесир эле жүрөт. Жазаларды аткаруу кызматы киши өлтүрүп, 9 жылга эркинен ажыратылган Айдарбек Мамбетовду быйыл июнь айында жатакабакка чыгарган. Адвокат киши өлтүргөн адамды мөөнөтүнөн эрте кайсыл документтин негизинде колония поселенияга чыгарганы боюнча жазаларды аткаруу кызматына 2 жолу кайрылган. Комиссиянын чечими менен деген жооп алган. Ал комиссия эмнеге таянып киши өлтүргөн адамды жатакабакка которду? Суроо жоопсуз. Белгилей кетсек, Нурпресс маалымат борбору бул иш боюнча байма-бай чагылдырып, журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүп турмакчы. Кыргызстанда ашказан рагы боюнча өлүм көрсөткүчү 1-орунга чыкты. Жылына бул илдет менен 700дөн ашуун бейтап каттоого алынат. Алардын 80% 1 жылдын ичинде эле каза болуп калат. Бул тууралуу Нурпресске улуттук онкология жана гематологиянын директорунун орун басары Сүйүтбек Дөөлөтбеков билдирди. Анын айтымында бейтаптар дарыгерлерге баштапкы стадиясында эмес, оору өтүшүп кеткен учурда кайрылат. Кеч кайрылган учурда өтүшүп кеткен илдетти дарылоо натыйжасыз болуп калат. Ашказандын рагы бул залалдуу шишик. Дарыгерлердин айтымында оорунун бир нече себептери бар. Бактерия ашказандын былжырын жабыркатып, акырындап жүрүп гастритке, андан ары жарага алып келет. Куурулган, маринатталган, туздалган, ышталган, майлуу, ачуу тамак-аштар ашказанды жабыркатат. Химиялык кошулмасы бар азыктар жана спирт ичимдиктер залалдуу шишикке алып келет. Бул дарт тукум куйт. Мындан улам дарыгерлер илдеттин кесепетин жоюу менен күрөшүү өтө кооптуу экенин айтып, алдын алуу керектигин эскертет. Бишкек жебине Казакстандын кара жырасынан тоннасы 4500 сомдон көмүр ташылып келмей болду. Бери дегенде 400 000 тоннадай ташылары айтылууда. Келишим боюнча кара алтын Аламүдүн станциясына бекитилген график боюнча жеткирилет деген шарт коюлган. Буга чейин Картрансууга ЖЧКсы менен тоннасын $53,5 400 000 тонна жеткирүү боюнча келишим түзүү маселеси иштелип чыккан. Бирок протоколдогу пикир келишпестиктерден улам келишим түзүлгөн эмес. Эскерте кетсек, былтырдагы ТЭЦке кара жыранын көмүрү жагылган. Белгилей кетүүчү жагдай, жылуулук электр станциясынын эски бөлүгү импортталган көмүр менен иштөөгө ыңгайлашкан. Нурсат юридикал компаниясы адам укугун коргоо, социалдык теңсиздиктин дыңын бузууга, сот адилеттигин орнотууга, коррупцияга каршы күрөшүүгө сизге кол сунуп жардамга келет. Укуктук маселелер боюнча дасыккан юристтер сиз менен 24 саат бою байланышта болуп, суроолоруңузга таасын жооп берет жана соттон укугуңузду коргойт.
Муну менен катар Нурпресс маалымат борбору менен биргеликте мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп, укугу бузулгандардын, акыйкаттык издегендердин үнүн тармактык, тийиштүү органдарга жеткирет. Маселенин оң жагына чечилүүсүнө көмөктөшөт. Бул багытта жардамга муктаж болсоңуз, экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Нурпресс чындыктын изи менен.